Карызды качан бересиң эй? Кандай уят жок эмесиң эй? Эмне, жон санды кеспирейинби? Же эмне өлүп ал деген турасызбы? Кабырай, ай. Бул кайра мени коркутат да. Эгерде мен ошондо таппасам, Айла апага шерменде болмоксуңар да. Эгерде мен таап, союзду коюп, союп койбосом, булар салт билбеген немелер экен деп бүт тууган уруктун баарына сөз кетмек. Салт эле салт дейсиңер. Салт билгенер ушул. Жетим жесир экенине карабай, акыркы быдырын саттырып, карызга карматып коюп, союш жегенде салт деп айтасыңарбы? Салтын эт жеген, мал жеген жагын билип, а башка жагын унутуп калдыңарбы? Мына, мени ооруп азыр, ордуман тура албай жатам. Бирөөңөр келип, ал акыбалымды сурадыңарбы? Же эмне? Ал салтта жок беле? Мына, процентке берген аял, үйдөгү жердин документин көтөрүп кетти. Эми мен могу балдар менен көчөдө калсам, ошондо салтыңарды эстейсиңерби? Силердин салтыңарды түшүндүм мен. Бул жакта кабылымдан айрылып, караң отурсаң, туштараттан каптап келип малын союп, этин жеп кеттиңер. Андай салтты жакшы билет экенсиңер. Союшун чыгара келбейт белеңер. Сарпайын арта келбейт белеңер. Ушуну менен жата берсем, мына мен да эртең кетем. Ошондо да унутпай келип, чучук чайнап, казы жеп кеткиле. Салтыңардын өзүңөргө пайдалуу жагын аябай жакшы билип алган экенсиңер. Маркум кабылда эч нерсе калган жок. Мына, уулу менен кызын күрөөгө коюп, байтал жеп, казы карта жесеңер кышка жетесиңер. Туугандарга ошондой салам айтып барыңыз. Келиним ооруп жаттыр деңиз. Малдын сенизин тандай беришсиз.